Чолпонай Усаирова Талас мамлекеттик университетинин орус тили жана адабияты факультетинин 4-курсунун студенти. Ал жогорку окуу жайдагы жетишкендиктери үчүн президенттин стипендиясына ээ болду. Ыйлап жибердим. Аябай эртең менен эле биздин университеттен чалышты, сүйүнчүлөп. Аябай башкача сезимдер болду ичимде. Анан көп эмгегим бааланганы билинди да, анткени ар бир эле катышкан студент эми өзүм башыман өткөндөн кийин канча түнү бою уктабай ошо документтерди чогултуп, ар бир сүйлөмдү ушу жазыш үчүн ар бир сүйлөмдү ойлонуп, ушундай көп мындай убакыт да кетет, моралдык жактан дагы мындай чарчайсың да, ошонун баары тең акталды деп мындай аябай көзүмө жаш алдым. Каарман үлгүлүү студент гана эмес, үйдүн мыкты кожойкеси, бир кыздын сүйүктүү апасы жана үлгүлүү келин. Бала багып, үй жумуштарын дагы аткарганга жетишкен Чолпонай айым бир катар эл аралык стипендияларга дагы ээ болгон. Ал үй бүлө колдоп турса, баарына жетишүүгө боло турганын айтат. Кайнатам, кайненем, алар аябай колдоо көрсөтүп турат, аны баары таң калыша берет да. Мындай келин болуп алып, кантип ушундай результаттарга жетип атсың депчи. Анан мен айткым келет, мындай үйдөн колдогон адамың болсо, баары эле оңой жолдорун тапса болот экен деп. Алтынга толтурулган казына. Студент кыз кошумча окуусунан тышкары жаш балдарга менталдык арифметикадан дагы сабак бергенге жетишет. Чолпонайдын жолдошу Бахтияр Иманбеков балдардын жаркын келечегине билим, ал эми билим үчүн талыкпаган эмгек жана окууга шарт болушу керектигин айтат. Баарын пландаштырып жетишет. Биз ата эне менен чогуу турабыз. Кызым бар, чоң атасы, чоң апасы бар, баарыбыз чогуу үйдө турабыз. Келиндик кызматты да аткарып баарына жетишип атат, Кудайга шүгүр. Ишенем, келинчегим Кудай буйрса келечекте көптөгөн балдарды тарбиялап, элибиздин өсүшүнө, маданияттын өсүшүнө көптөгөн салымдарын кошот деп. Каарман стипендиясын окуусунун контрагына жумшаарын белгилейт. Ал президенттин жарлыгына ылайык контракттарды бөлүп төлөө мүмкүнчүлүктөрү каралып жатканына ыраазы. Мамлекет тарабынан студенттерге жетишерлик көңүл бурулса, алар андан 2 эсе өлкө үчүн эмгек жумшайт дейт Чолпонай. Азыр ушундай программаларда көп мотивация берип атат. Стипендиальный программалар, президенттик стипендия, ар бир студент аракет кылып өзүнүн өлкөгө болгон салымын кошконгочу. Көбүрөөк болсо, мүмкүнчүлүктөр ачылса студенттерге, ал студенттерден алгандан кийин бергиң эле келе берет да. Ошондуктан ого бетер мындай талыкпай эмгектенетпи, чоң салымын кошотпу деген ишеничтемин студенттер, жаштар. Каарман жолдошу ата-энесинин колдоосунан тышкары мугалимдер дагы ийгиликтин жылмайышына себепкер экендигин айтат. Ал сапаттуу билимге болгон мода Кыргызстанда калыптанышына келечекте салым кошкусу келет жана жаштарды, үй бүлөлүү кыздарды дагы билимге умтулууга үндөйт. Айза Камчыбекова, Жекшен Замирбек уулу, Пирамида.